көңүлдү областта мына региондорго көбүрөөк көңүл бургум келет. Бишкек шаарына караганда биздин региондогу мүмкүнчүлүгү чектелген инсандардын жашоо турмушу деңгээли бир жок дегенде дагы 10% чейин ылдыйраак жашаганы билинип атат. Себеп бул жерде уюштуруу комитеттери жакшы иштейт экен. Мына Толкунга окшогон, мына Гүлмережеге окшогон активдүү адамдар көп экен бул жакта. Ошондуктан Бишкек шаарында жакшы ийгиликтерге жетишет экен, азыраак болсо да. Региондорду эч ким карабайт. Ошондой болгону областтын жетекчилерине, шаардын жетекчилерине эле баш ийип, ошолор эмнени берсе, ошондой эмнени айтса ошону гана кылып, ошол эле деңгээлде жүрөбүз да бизде. Анан биз дагы ошо өзүбүзчө ой пикирлер бар, ошо биз дагы жашоону оңдоп, дагы жакшыраак жашаганы мынандай эми айтылып атат. Менимче мен бир көрүп калдым эле, президентибиз ушу олимпиадалык оюндарга көбүрөөк көңүл бурабыз, ушундай кылабыз, азыраак каражат бөлүп беребиз деп. Биз да ошондуктан келип отурабыз. Мындай бизде дагы жакшы жигиттерибиз бар, кыздарыбыз бар. Ошолорду дагы ушундай оюндарга катыштырсак, ошолор дагы бир жерлерди көрүп, мына Бишкектерди көрүп кетсе деген ой максаттарыбыз бар да. Анан Ыркеси деген фестивалдарды мына уюштурулган республикалык деңгээлде. Биз ушул жерге барып, бизге акча бергиле, барып катышып келели десек, мындай коом экенсиңер, силерге мүмкүн эмес, биз бере албайбыз деп. Бизде ушул ар жерде качан болсо ушу укугубуз тебелене берет да. Ошол жерде эч кандай деле сум акча кетпейт. Ошону дагы көтөрүп бергенге алар шылтоолору өтө көп. Ошондуктан биз дагы каалайбыз, эми ошо азыр конвенцияга киребиз деп, ООНго мүчө болобуз деп атабыз. Ошого кирип калсак, ушундай иштерибиз көбүрөөк билинип калса, анан келечекте мүмкүнчүлүгү чектелген инсандардын да жашоосу деңгээли көтөрүлүп калат.